Малаховдун мазагы, миграциянын азабы. Кыргызстандыктар орусиялык журналисттен кечирим суроону талап кылышууда. Июлда Москвада жол кырсыгында каза болгон орусиялык миллионер Владимир Малаховдун уулу Александр тууралуу программа Орусиянын мамлекеттик Россия 1 телеканалында 24 сентябрда түз эфирде көрсөтүлгөн. Прямой эфир программасынын алып баруучусу Андрей Малахов жол кырсыгына байланыштуу учурда тергөөдө камакта отурган кыргызстандык айдоочу Исламбек Акбаровду атайлап жалданып киши өлтүргөн деп айыптап, жалпы кыргызстандыктар тууралуу ою менен бөлүшкөн. Рулда 20 жаштагы бир чычкак отурат. Ал башка өлкөдөн келген, таксиде иштегенине бир нече гана ай болгон. Ага $100,000 берсең, ал үй бүлөсүн, бүтүндөй айылын, туугандарын жыргатат. Алар өмүрү өткүчө айлык $10 болгон өлкөдө мындай акча табышпайт деген Малахов түз эфирде. Орусиялык журналист Акбаровдун адвокаты Алексей Касатовду кекетип, ага кызмат акысын ким төлөп берип жатканын сураган. Сиздин кызматты ким төлөп берип жатат деп сурап жатабыз. Айлык $10, 5 адам бир тактада уктаган Кыргызстандагы көп балалуу туугандары төлөп жатабы. Орусиянын 146 миллион калкынын 98% көрөт. КМШ аймагында 50 миллион көрөрманы бар деген федералдык телеканалда Малаховдун айткандарына нааразы кыргызстандыктар социалдык тармактарда Малонов хэштеги менен журналисттин кыргыз элчилигинен кечирим суроосун талап кылышууда. Азаттыктын Андрей Малахов менен байланышуу аракетинен эч майнап чыкпады. Жардамчылары журналисттин материал тартып жүргөнүн себеп кылышты. Эл өкүлдөрү өкмөттөн жооп талап кылышты. Орусиялык журналисттин айткандары боюнча жогорку кеңештегилер да үн катышты. Малахов жөн гана бой көтөргөн жок, ал бүтүндөй улутту басмырлады. Аны менен биздин өлкөнү кордоду. Муну биз стратегиялык өнөктөш деп эсептеген, тилин Кыргызстандын расмий тили деп тааныган, Орусиянын жараны айтты деп жазды депутат Элвира Сурабалдиева Твиттердеги аккаунтунда. Ал эми Кожобек Ырысбаев 26 сентябрда парламент жыйынында Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен Орусиялык теле алып баруучуга жооп берүүнү талап кылды. Буларга 100,000 берсең, бир айлды унчукпай эле сатып алсаң болот дегендей мааниде сөз айтылды. Буга тийимден жооп болуш керек. Элчилик реакция кылыш керек. Кыргызстанды антип басмырлоого, жанакыдай сөздөргө жол бербеш керек, чара көрүлсүн. Тийимдин жообу. Орусиялык журналист Андрей Малаховдун федералдык телеканалда айткандары боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тынчсыздануу билдирди. 27 сентябрда Бишкектеги Орусиянын элчилигинин кеңешчиси Тийимге чакырылган. Кыргызстандын Тийиминин өкүлү кыргыз-орус өнөктөштүк жана стратегиялык мамилелерин эске салып, Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттарынын журналисттеринин мындай сөздөрү боюнча тынчсыздануу билдирет деп жазылат мекеменин маалыматында. Жалпы Орусиялык Кыргыз конгрессинин президенти Кубанычбек Кожоев оюн төмөндөгүчө билдирди. Биз Андрей Малаховдун эмгек мигранттары жана Кыргызстандын жашоочулары туурасында айткандарына нааразы болуп турабыз. Телегөрүүчүлөр Андрей жөн гана шоо менен маскарапоз экенин жакшы түшүнүшөт. Ал өзүнүн программасында бир үй бүлөнүн ички көйгөйлөрүн бир жактуу ачыкка чыгарып жатып, тапкан акчасын актоого жакшы эле аракет кылыптыр. Өкүнүчтүүсү, ал мамлекеттик телеканалдын эфиринде улутту басмырлап, өзүнүн тарбиясыздыгын, түшүнүгүнүн тайкылыгын көрсөтүп, оозу бош ар кандай сөздөрдү сүйлөгөнүндө. Ал андай деле көңүл бурууга татырлык инсан эмес. Анткени жол кырсыгынан уулу каза болгон ата-эненин кайгысынан пайдаланып, өзүнө утуш издегени, ал үчүн ыйык эч нерсе жок экенин айгинелеп турат. Тергөө Малаховдун шоусуз эле жол кырсыгын тактап иликтеп алат деп ишенебиз. Москвада таксист болуп иштеген 23 жаштагы кыргызстандык Исламбек Акбаров 8 июлда түнү мотоциклде катуу ылдамдыкта келе жатып, 25 жаштагы Александр Маруховдун алдынан чыгып калып, жол кырсыгына себепкер болгон. Таганский райондук сотунун чечими менен ал 2 айга камакка алынган. Сот аны адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгына күнөөлүү деп тапса, 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Прямой эфир программасында Москвадагы элчиликтин юристи Мырзапаяз Карагулов менен адвокаты Алексей Касатов Акбаровдун туугандарынын атынан каза болгон Александрдын апасынан кечирим сурашкан. Жалгыз уулун жоготкон Татьяна мен кечирдим, Кудай баарына күбө деген. Апасынан Исламбектин атынан элчилик кыргыз диаспорасынын атынан кечирим сурадык. Ал коомчулуктун алдында кечирдим деди. Биздин максат ошол болчу. Биздин баланын айыбы бар. Сотто ишине кичине болсо да жардамы тиет. Малаховдуку болсо шоу, дейт элчиликтин юристи Мырзапаяз Карагулов. Кыргызстандын интернеттеги наразычылыгына Орусиянын Бишкектеги элчилиги Фейсбуктагы пост менен жооп жазды. Малахов биздин баатыр эмес, теле алып баруучу Андрей Малаховдун айткандары боюнча бир гана нерсе айтса болот. Адамды таарынтуу оңой, бирок антип жашоо оор. Ал эми бүтүндөй элди кордоо андан да жаман, деп жазылган Орус элчилигинин баракчасында.
Орусиялык телеканалдарына наразычылык. Социалдык тармактарда Андрей Малаховдун кечирим суроосун талап кылгандардан тышкары чет жакта иштөөгө мажбур болгон мигранттардын абалы үчүн бийликти күнөөлөгөндөр да бар. Кеп Малаховдо эмес, кеп элди тентип жиберген саясатчы чалдарда. Кечирим сурасын деп тескери жакты күнөөлөп жатасыңар, деп жазган Facebook колдонуучу Бекжан Шыгаев. Айрымдары Кыргызстанда орусиялык телеканалдардын көрсөтүлүшүнө каршы чыгууда. Малаховго чындап эле татыктуу жооп бергиңер келсе, биздин чөнтөгүбүздөн жыл сайын $1 миллион төлөп, ОРТ, РТР сыяктуу телеканалдарды көрсөтүүнү токтотууну талап кылгула, дейт Чоробек Сатамбек. Эске сала кетсек, 1996 жылы кабыл алынган келишим боюнча Кыргызстанда орусиялык телеканалдар акы төлөнүп көрсөтүлөт. Таратуу акысы жылына $50 миллион сомго жетет. Орусиянын биринчи телеканалы жана Россия 1 телеканалына тиешелүү РТР Планета санаттешкен Кыргыз ТВларынын социалдык пакетине кирет. Буга чейин быйыл мартта эле Орусиянын НТВ телеканалында Борбор азиялык мигранттардын спорт клубтары тууралуу берүү көрсөтүлгөн. Телеберүүдө дээрлик 30 мүнөт бою мигранттардын спорт клубтары мыйзамсыз, мындай жагдайларда Борбор азиялыктар клубуну ачып киргенде, бычак менен курал-жарактарды колдонгонду үйрөнүшөт, акча үчүн турнирлерде мушташып, ийгиликке жетпегендери ичара биригип, уюшкан кылмыш топторун түзүп жатат деп айтылган. Социалдык тармактардын колдонуучулары менен медиа эксперттер НТВ телеканалын улуттуу аралык кастыкты козутуу, мигранттарга карата жек көрүүнү козгоду деп нааразы болушкан. Булак Азаттык.